Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Мен Кадамжай районуна караштуу торговый базарындамын. Ушул базарда дагы атайын уна сатуучу базар бар экен. Сиздерге торговыйдагы уна базарындагы уналарын бааларын билип бермекчимин. Чыгарышты акырла чейин күзөтүңүздөр. Бул жерде авто унаалардын баалары кандай? Биз улантабыз. Биринчилестерге мынау көк светтеги Тико унаасын көрсөтүүдөн баштайм. Тиконун сырткы абалы орто элеген. Мынакей караңыздар. Тико негизи аябай экономичный машина. Абалы орто абалдагы Тико авто унаасы. Ички салонунда көрсөтүп кетели. Чехолдору бар экен. Мынакей. Басын билип берели. Тико жылы канча? 96. Жылы 96, а? Объем 08 ми? Объем 08. Коробка механика. Корея, Өзбекстанбы? Корея. Тико Корея деген. Басы канча? Басы 60 миң. Басы 60 миң сомдой. Телефонуңузду айтып коесузбу? Хамы бар. Телефонуңуз? 0704 0704 51 51 72 72 51 51 72 51 дейт. Ошка, ошо телефон аркылуу байланышсаңыздар 60 миң дедиңизби? 60 бар. Кем бар. Мынакей 60 миң сом кем бар дейт Тико авто унаасы. Улантабыз, базарыңыз берсин ака. Сиздерге мынау универсал Аудини да көрсөтүп кетели. Авант деп коет, универсал Ауди күмүш цветте. Абалы жакшы эле абалда экен. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге Ауди авто унаасы керек болсо, мен сиздерге ушундай универсал Аудисин сунуштайт элем. Ички абалдагы негизи жакшы, стойкалары дагы таза экен. Мынакей, коробка механика. Басы 120 миң сом дейт. Объему 2-3. Ушул экрандагы телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Жылы канча? Аудин жылы 98 би? 89. Жылы 89 экен, мынакей. Басы дагы жакшы. Мерседес Сешка унаасы. Күмүш цветте. Аябай жакшы абалдагы унаа экен, мынакей. Сешканын ээси ким экен? Ээси жок экен, канча деп атыр билбедиңиздерби? Тилекке каршы ээси жок экен. Мынакей, ички абалда жакшы, коробка механика. Сешканын абалы негизи жакшы. Кийинки унаа Матиз унаасы. Матиз кимден? Күмүш цветтеги Матиз 2 Корея экен. Мынакей. Сиздерге. Матиздин дагы ээси жок экен. Булар машиналарын ушул базарга коюп өздөрү базарга кирип кетишкен болсо керек. Кийинки көрсөтүүчү унаабыз BMW Capilla унаасы. Өтө жумшак унаа, күмүш цветте. Мокрый асфальт окшойт, а? Жок, күмүш цветте элеген. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, BMW унаасын издеп жатсаңыздар, ушул базарга келиптир. Музыканы өчүп турчу. Мынакей. Аз сиздерге ички салонда көрсөтүп кетем. Сырткы абалы жакшы экен унаанын. Мынакей. Ички салонда көрсөм, коробка автомат экен. Коричневый цветтеги сиденьялар, кожа. Мынакей. Пробеги 325 миң километр пробеги бар экен. Маалымат алып берейин. Жылы 96, объему 2.5, телефону
Ушул экранда телефонго байланышсаңыздар вариант дагы Варианты бар бар. дейт. Баасы канча деп атасыз ака? 250. Баасы 250 миң сом, а? Коробка автомат. Мынакей. Экранда телефон аркылуу байланышыңыздар, БМВ керек болса. Мыйзам деген. Кийинки көрсөтүүчү унаа Deo Nexia унаасы, Nexia 1 деп айтып коет. Мынакей. Бул да күмүш цветте, сырткы абалы өтө эле жакшы. Унаа жакшы караган экен. Мынакей. Абалын силерге көрсөтүп кетейин. Сырткы абалы негизинен жакшы. Эч кандай чирик жери жок. Улан ички салонунда силерге көрсөтүп кетейин. Мынакей. Ички салонундагы жакшы, мынакей. Чехолдор бар. Коробка механика. Унан жаш карапсак, а? Жылы канча? 2002. Жылы 2002. Кореябы? Корейский. Жылы 2002. Объему? 1.5. Объем 1.5. Басы канча дедиз? 150. Басы 150 миң сом, а? Пробеги 197 миң километр пробеги бар экен. Басы 150 миң. Телефонду айтып коюңуз ака. 02. 02? Кандай айтып бериңиз? 25. 0225 02. 02 10. 02 10. Ушул телефон аркылуу байланышасыздар, ушул таза Nexia-ны сиздерге сунуштайм. Дамас кимден экен, а? Кийинки унаа мынакей сиздерге минивен деп койсо болот. Дамас унаасы. Дамастын экинчи чыккан версиясы экен. Көк цветте. Бул унаа дагы аябай экономичный, жакшы унаа. Дамас. Сырткы абалы орто абалда. Мынакей. Дамастын дагы ички салонун көрсөтүп кетели. Артында дагы сиденья бар. 3-чү катарга дагы сиденья койсо болот. Коробка механика. Пробеги канча дейт? Пробеги негизи көрүнбөй эле калыптыр. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Дамастын жылы канча? 98. Жылы 98. Объему? Объем 08. Объем 08, а? Баасы канча деп атасыз? Баасы 140 деп атабыз. Баасыны 140 миң сом дейт. Мынакей. Телефонуңузду айтып койсузбу? 76 миң. 0776 02 02 0272 0272 17. 17. Ушул телефон аркылуу байланышасыздар. Мынакей сиздерге Дамас издеп жаткан болсоңуздар, ушул Дамасты дагы сиздерге сунуштайм. Андан кийинки унаа Mercedes Benz сапок деп коет. Мынакей. Ак цветтеги орто абалдагы сапок унаасы. Мынакей. Пассажирный экен. Орточо абалдагы Mercedes Benz сапок унаасы. Ички абалдагы орто. Артында эч кандай сиденьялар жок экен, бирок коюп алса болот. Баасыны билелчи. Сапок нерси ким экен? Канча деп атыр билбедиңиздерби? Эси жок. Муну экранда телефон аркылуу байланышып, маалыматын алып, баасыны билсеңиздер болот. Кийинки унаа 2107 автоунаасы. Мынакей. Сиздерге сырткы абалын көрсөтүп кетейин. Сырткы абалы орто абалдагы 07 автоунаасы. 08 номерде экен. Чүйгө карасак эле, чүйгө караса керек ушул номер. Ички салонда көрсөтүп кетели. Мынакей. Ички салондагы орто эле абалда. Ака маштан жылы канча? 2009. Жылы 2009. Инжекторбу? Инжектор. Инжектор мотор 2009 жылкы экен. Объему? 1.6 болот. Объем 1.6 болот, а? Басы канча? Басы 100 миң.
Баасы 100 000 сом. Телефонду айтып коесузбу? 507 менен 0507 93 93 дагы 93 93 93 70. 93 93 70. Мынакей, ушул экран айткан телефон номери менен байланышасыздар. 2107 авто унаасы. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул базарга негизи аз эле авто унаа кириптир. Тико жана 07 Mercedes унаалары өзүңүздөр көргөндөй. Мен жыйынтыктайм. Сиздерге унаа керек болсо ушул базардан дагы алсаңыздар болот. Кийинки чыгарылыштан көрүшөбүз. Эфирде Максут Маккамулу болду. Көрүшкөнчө.